Сиз айтып атасыз да, жакшы эле жүрүп атат. Ал эмне деген жакшы эле деген? Ал министрдин сөзү эмес да. Тас кейпиңерди кийип отурасыңар да. Эч кандай санариптештирүү жок. Ишиңер өтө начар, ишиңер. Эки кое турган иш да силердики. Минздрав боюнча килейген очередь на всю республику только 2 врача экен. Анализ 7-8 саат деп кире албайт. Кайдагы цифровизация? Химия терапиянын башчысы кармалып, бекер мамлекет берилген дарыларды анын үйүнөн чыкты да. Кто-то как будто сидит их лоббирует. Мына менин суроом бар. Кимиңер жооп бересиңер билбейм. Бул жаш министр билеби билбейби күмөнүм бар. Тариф кодексин иштеп чыгуу үчүн канча акча каражат сарпталды? Каржылоо булактарын жана сарпталган акча каражатын беренелер боюнча айтып бергилечи. Кимиңер жооп бересиңер? Саламатсыздар, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Мен бул жакта. Бул санарип кодекси дигитал касса проекттин ичинде каралып чыккан. Бул 3-чү компоненти болуп саналат. Бул кодекстин караштырганга, разработка кылганда 2,7 миллион доллардын тегерегинде кеткен, бирок бул грант акчасы Всемирный банктын грантынан бөлүнгөн. Грантпы же кредитпи? Грант. Коомчулук билсин, ошону катуураак мындай микрофонго жакыныраак сүйлөгүлө. Биз мага улбай калып атат ыз ичүүдөн. Грант. 100% бүт грант менен иштетилип чыккан. Толугунан айтсам 1 жылдын ичинен каралып чыкты. Ошо 1 жылдан бери мына экинчи окууга чыгарып атабыз. Мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Ошондой эле электрондук кезек системасын сурап атамын, себеби 1-класска кезекке туруу өтө маселе жаралып атат да. Мамлекеттин санариптештирүү жакшы эле жүрүп атат. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар. Бүт спилерге чыгарып атабыз. Эсептеп бербейсиңерби? Кандай иштер? Жакшы эле эмес, начар жүрүп атат. Эсептеп кеткенде биз күн сайын бир мамлекеттик мекеменин сервисин чыгарып туруп атабыз. Акыркылардан силер көргөндө окууга очередке турган сервисти түндүккө чыгардык. Анан кийин оцифруй свои документы деген сервис бар. Никели тиешелүү күбөлүк боюнча аны чыгардык. Андан тышкары онлайн оформление автотранспорта, унааны онлайн сатып же регистрация кылса болот. Түндүккө чыгардык. Андан да башка кыймылсыз мүлк регистрация сервисин чыгардык. Ал дагы иштеп жатат. Кезектер боюнча өзгөр билесиңер, түндүктө сонго онлайн кезек алса болот. Ал иштейт. ЦСМдерге да кезекке онлайн алса болот. Санариптештирүү азыр жакшы эле жүрүп атат. Сиз айтып атасыз да, жакшы эле жүрүп атат. Ал эмне деген жакшы эле деген? Ал министрдин сөзү эмес да. Мен мына жакынкы күндөрү нотариуска барып 2,5-3 саат кезекке турдум. Өтө бардык мына түндүк электрондук системаны дагы өркүндөтүшүңөр керек. Мисалы, саламаттык сактоо мекемелеринде поликлиникаларга бардыңызбы? Барып көрүңүзчү. Жөнөкөй жарандарыбыз 1 суткалап турган учурлар болуп атат кезекке. Анан кайдагы санариптештирүү? Санариптештирүү деп жүрүп бир президентибиз кетти. Санарип деп жүрүп. Эми азыр деле ошол эмеде тас кейпиңерди кийип отурасыңар да. Мен нотариуска барып сааттап күттүм өзүм шаардагы. Эч кандай санариптештирүү жок. Балдардын мектепке эле 1-класска кезекке туруудагы ата-энелердин мындай бир абдан наразычылыктары болуп атат. Аны эме кылган эч ким жок, караганчы. Мына санарип кодексин кабыл алуу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мисалы, Кыргыз почтасынын ишин, калкты тейлөө борборлордун ишин качан жөнгө саласыңар? Мен айтып эле келем, единое окно, бирдиктүү терезени качан иштеп чыгасыңар? Бардык документти айыл өкмөттөн алыш керек. Жаран. Ар бир мекемеде жүрөт, самсалашып, жөнөкөй бир справка ала албай жүрөт эл. Ушуну качан тартипке келтиресиңер? Анан ишибиз жакшы эле дейсиңер да. Сиз мамлекеттик кызматта жетекчи болуп иштебесеңиз, качан кантип жөнгө саласыз?
Мен ошону сурап атам. Анан ишибиз жакшы деп атпайсыңарбы? Ишиңер өтө начар, ишиңер. Эки кое турган иш да силердики. Ошон үчүн мен мына суроолорду бекер бергеним жок. Бул мына эми чоң мыйзам менен келип атасыңар. Бул мыйзамдын мына бир топ кемчиликтери да бар экен. Мен сунуш да бергеним жок экинчи окууга карата. Бул мыйзамды кайрадан карап чыгуу керек болсо, урматтуу депутаттар. Көп кемчиликтери бар. Санариптештиребиз деп бир президент 3 жыл бою отурду. Эчтекени санариптештире албады. Сизге тапшырды, мына сиз дагы жакшы деп атасыз да, эл берсин бааны, сиз бербеңиз. Чыгыңызчы элге кандай болуп атат санариптештирүү деп. Справка алуу кандай кыйынга туруп атат. Сураңызчы элге чыгып, элди регионду кыдырдыңарбы? Регионго чыктыңарбы? Мына бир суроо берейин жөнөкөй. Жооп бересиздерби? Региондорго чыга элекмин. Бирок сиз айтып кеткен жанакы Минздрав боюнча жумуштар жүргүзүп атат. Наркология, психология справкаларын онлайнга чыгардык. Азыр 083 справканы иштетип чыгып атабыз. Аны билесиз, бир эле 083 справканын ичинде 15 дегендей докторлор бар, ошолордун заключениясын чыгарыш керек. Аны кылыш үчүн, санариптештириш үчүн кичине убакыт керек. Аны жазып атабыз. Анан кийин МВДнын справкасын эң мындай очередь кылган, кезек кылган справкаларды эң биринчиден чыгарып жазып атабыз. Ошо МВДнын эле наличие несудимостинде жазап, жаңыртып, жаңы чыгардык. Жумуштар жүргүзүп атат. Анан кийин ошол сиз айтып кеткен маселелердин баарын ушул санарип кодекс менен андан ары күчөтүп, иштетип чыгара алабыз. Рахмат, аппарат, табло. Рахмат, табло беребиз, аппарат, табло бериңиздер. 5-чи процедурный. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой билесиздер, мынакей 3,5 айдан бери ушул санарип кодексин абдан талкуулап атабыз. Өзүңүздөр уктуңуздар, караңыздарчы, 100дөн ашык мынакей сунуштар келип, баардыгын кабыл алдык да. Эми азыр дагы суроо жооптор чыгып атат. Эми урматтуу кесиптештер, биз кечигип атабыз. Кодексти колдоп берели, суроо жообу жок эле, талкуусуз эле. Канчадан бери мына өткөндө дагы 2 жолу кайтардыңыздар. Урматтуу төрага мындай добушка өтөйлү, ошону колдоп берип коюңуздар, суранам урматтуу конор. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Сунуш келип түштү. Аталган мыйзам долбоорлорун талкуусуз, суроо жоопсуз добуш өтүү боюнча келген сунушту добуш коем. Добуш бериңиздер. Макул 69, каршы 4, баары 73, катталды 85. Сунуш өттү. Бир көңүл буруп коюңузчу, Талайке, биякты карап койсунчу. Мен колдодум, бул керектүү нерсе, кодекс. Бирок ошону менен бирге азыр көп депутаттар суроо жоопторду алам дедиле. Ошого байланыштуу бир отдельный цифровизация боюнча ой пикирлерди угуунун кажети, муктаждыгы турат деп ойлойм. Жөнөкөй эле бир мисалды айтайын. Азыр точный аталышын унутушум мүмкүн, бирок мен тактап туруп айтам. Минздрав боюнча килейген очередь на всю республику только 2 врача экен. Анализ. Гематология ушу атын унутуп атам, азыр мен тактап туруп берем. Таластан, Нарындан, Баткенден органдар келет экен, 7-8 саат деп кире албайт. Кайдагы цифровизация? Региондордо справка алыш үчүн абдан оор болуп атат. Ошон үчүн мне этого, конечно, не хочется говорить, но работа идет очень слабо. Казахстан, вот мы вчера только в командировке Китая были, 7-мильные шаги по цифровизации. Цифровизация – это основа успеха развития государства. Ошон үчүн мен ойлойт элем, вам нужно очень ускоряться. Рахмат. 5-чи процедурный. 5-чи процедурный. Айсулайым. Чоң рахмат. Урматтуу Азамат мырза, сиз билгендей чындап эле азыр ушул Медер Кубанычевич өзү айтып кетти. Бизде ушул өзгөчө ушул здравоохранение жагынан цифровизация өтө аксып атат. Сиз билгендей бизде бир нече ушул мамлекеттик борборлорубуз бар. Алардын ичине ушул онкология борбору да кирет да. Ошол жерде ушул аз эле болду, 1-2 ай мурун химия терапиянын башчысы кармалып, анда өтө көп ушул бекер
мамлекет берилген дарыларды анын үйүнөн чыкты да. Мындай айтканда ушул уурулар аябай көп. Ошондуктан менден сизге чоң сураныч. Быйыл биз ушул онкологияга 1 миллиард сом бөлдүрдүк. 1 миллиард. Ушул дары алуу жана ушул онкология менен ооруган биздин пациенттерибизди ачык, айкын бир цифровизациядан өзүңүздөрдөн бир бөлүп бериңиздерчи, пожалуйста. Өзүңүздөрдүн ушул адистериңиздерди. Эмне үчүн? Анткени бизден онкология менен ооругандар, жарандар ушул тилекке каршы жылдан жылга көп болуп атат да. Бүт региондордон Бишкекке келишет, бирок тилекке каршы ушул бир нече жумалап жүрүшөт да. Анан ал жерде өтө чоң ушул өзгөчө дарыларга, мамлекеттен берилген дарыларга ачык, айкын эч ким бере албай жатат. Ушул маселени чечишибиз керек. Сөзсүз түрдө ушул электрондук кезек керек онкологияда. Эмне үчүн? Анткени региондордон атайлап пландаштырып келишет биздин жарандарыбыз. Бул өтө маанилүү. Балдарыбыз оорушат. Эч ушул жашка карабайт экен да бул оору. Ошондуктан менден сизге чоң сураныч. Өзгөчө жумушуңузда здравоохраненияга чоң көңүл буруңуздарчы. Анан ошону менен чогуу ушул МСЭКти дагы бизди ушул Кыргызстанда инвалидностьти берген, МСЭКти дагы цифровизацияны кылып койбосоңуз болбойт. Бул өтө маанилүү маселе. Анткени бүгүнкү күндө сиз билгендей, мисалы биздин майыптуулугу бар болгон жарандарыбыз көп учурларда келе албай калат да. Келе алышпайт. Ушул кезек менен электрондук очередь болуп, өз убагында кирип, убакытты кетирбей келсе, бул өтө ыңгайлуу шарт түзмөкпүз да. Анткени сиз билгендей, бүгүнкү күндө биздин майыптуулугу бар болгон жарандарыбызга керектүү шарттар жок тилекке каршы. Ошондуктан өзгөчө ушул здравоохраненияга көңүл буруп, министрликке жардам бериңиздерчи. Ушул жаңы зам министр келиптир цифровизация боюнча. Алардын жумушун сөзсүз түрдө күчөтүшүңүздөр керек. Бул өтө зарыл, анткени биздин жарандарыбыздын ден соолугун карай турган, көзөмөлдөй турган ушул Минздрав бүгүнкү күндө аябай катуу аксып жатат. Ошондуктан чоң сураныч, жардам бериңиздер ушул жака. Рахмат. Рахмат, эске алыңыздар. 6-чы процедурный. Мен дагы колдодум. Колдоо чакырат элем. Биз экинчи жолу уже экинчи окууга кайтарганбыз саналип кодексте. Вот, Азамат Мырза, у меня большая просьба у вас к вам, да? Сегодня я тоже об этом говорю. Первое. Проведите тотальную, полную цифровизацию при регистрации транспортных средств. Ну, так невозможно, как он работает, этот орган. Там цифровизации мало пахнет. Вот, сходите сами, даже посмотрите, что там происходит. И второе, неоднократно и на комитете говорили мы об этом. У меня большая просьба все-таки президенту Кыргызской республики Садыр Нургужевичу Джапару, напишите, пожалуйста, служебку о том, что Министерство цифрового развития может само заниматься регистрацией мобильных устройств. Может. Частная компания InMobiles за полгода только на гражданах более 200 миллионов сомов заработала. Это частная компания, у которой здесь офисов нет. Во всех других странах мира такие компании являются государственными. У нас же частная компания имеет всех граждан. Так не должно быть. К сожалению, в цифровом кодексе опять убрали слово «государственное». И получилось, опять же, мы даем привилегии этой частной компании. Кто-то как будто сидит и их лоббирует. Рахмат. Вы это сделаете. Рахмат. 3-чы процедурный. Рахмат, саламатсыздарбы кесиптештер. Азамат Садатбекович, сиз азыр айтып кеттиңиз, жанагы соттолгон, соттолбогон тууралуу маалым каттар түндүккө чыкты депчи, жаңы усовершенствованный версиясы деп. Анын түндүктө иштебей атат көптөн бери. Качан чыгат жарандарыбыз түндүк аркылуу качан ушул маалым катты алат соттолбогон тууралуу? Азыр ушул тапта мына түндүктө жок да бул маалым кат. Жазылуу түрдө жооп бериңиздер. Аябай неудобно. Жана МВДга барып алыш керек. Онлайн бул жерде мурда заявка берсе болот эле. Азыр бул функция иштебей калган приложениядачы. Жазылуу түрдө жооп берет. Хорошо. Рахмат. 2-чы процедурный. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Урматтуу кесиптештер. Мен баягы транспорт комитетинин мүчөсү катары айтып коеюн деп атам да. Чындыгында бизди мээнетти кичине байкап койсоңор, баалап койсоңор жакшы болот эле. Транспорт комитети мына 6 айдан бери министрлик менен бирге ушу санарип кодексин иштеп чыктык.
сиздердин бардык айткандарыңыздарга кошулам менчи. Чындыгында аябай чоң проблема бар. Мен мындай сунуш киргизет элем. Санарип кодексин 2 мыйзамды азыр долбоорлорун колдоп бериңиздер. Нурланбек Асанбекович, мен сизге сунуш киргизем. Санариптештирүү боюнчачы өкмөттүк саат өткүзөлү. Керек болсо ошо Кабминдин төрагасы менен чындыгында бардык министрлер келсин дагы кандай деңгээлде өтүп атканын санариптештирүү. Ошол жерде сурайлы бардыгынанчы. Бир эле санарип министри анга жооп бербейт. А жерде ар бир министрликте бүгүнкү күндө бирден зам бар ушу санариптештирүү боюнчачы. Ошондуктан өкмөттүк саатты май айына киргизиңиздерди сунуш берем ушундай. Макулбу? Рахмат, аппарат эске алынды. 5-чи процедурный. Рахмат, Кажакулова, Бютун, Кыргызстан. По поводу цифрового кодекса, да, говорить о том, что мы на самом деле свыше 100 предложений внесли наши коллеги, это лишний раз говорит о том, что он полностью данный кодекс не проработан. Сумма, которая потрачена на написание данного кодекса, да, 7 миллионов долларов, это огромная сумма. На эти деньги можно было, знаете, создать целое какое-то ведомство. А у нас сейчас, на сегодняшний день, мы только вопрос приложения, вопросы справок о судимости. Мы так примитивно поднимаем вопрос, а кодекс сам, он регулирует более сложные отношения. И дело в том, что большая ошибка написателей и кто работал в рабочей группе цифрового кодекса, ошибка в том, что каждому ведомству дали отдельные главы. И эти главы на сегодняшний день, они не бьются между собой. И он на самом деле не преследует те интересы, которые должны быть. Сейчас вот мой коллега сказал по поводу того, что в каждом государственном министерстве, ведомстве есть самостоятельные единицы на уровне заместителя руководителя, которые курируют цифровизацию. Но по большому счету, если у нас есть огромное министерство цифровизации, у которого были огромные функции. И на сегодняшний день эти функции опять перераспределились, то переданы в управделами президента, то другим ведомствам. То есть фактически произошло то, что изначально планировалось создание особенного министерства. На сегодняшний день это не получилось. Поэтому в том состоянии, в котором находится кодекс, и вот написали, у него очень много недоработок, поэтому и нужно было нам не торопиться, а принять его, то есть не принимая, а вернуть его в режим второго чтения, проработать, создать депутатскую группу по данному вопросу, создать совместную группу для того, чтобы это был единый документ, юридический документ, который бы регулировал все правоотношения. Это было бы самое главное, то есть назначение самого кодекса, оно достаточно высоко. Поэтому я думаю, что вот сейчас мы торопимся принимать этот кодекс, который не отвечает всем интересам, он отвечает определенным группам лиц. Это, я считаю, что это не государственный подход к данному вопросу. И еще раз, решение вопроса выдачи просто справок – это техническая сторона. Понимаете, это очень примитивно. Я думаю, что руководство Министерства цифровизации обратит внимание о том, что многие функции, которые были утрачены, их надо возвращать. Спасибо большое. Я надеюсь, что по поводу 7 миллионов вы нам дадите подробную информацию, на что они были потрачены. Почему на написание кодекса такая огромная сумма была потрачена. Спасибо большое. Рахмат, 4-чи процедурный. Рахмат. Азамат Мырза, негизи санарип маселеси башталганына бир 6-7 жыл болуп калды да. Бирок такыр эле аягына чыга албай атабыз. Бүгүнкү күнү мына санарип кодексин да кабыл алып бердик. Негизги максат элибизге жакшы шарттар түзүп берүү, ыңгайлуу шарттар түзүп берүү деп максат коюлган. Бул убакыттан, акча каражаттан үнөмдөө. Анан жакшы эле астыга жылган маселе жылган эле бияктан айтты да, жанакы соттуулугу жөнүндө дагы тактаманы бүгүн ала албай калдык деп. Бул туура эмес маселе. Бул маселеге тезинен бир карап чечиш керек. Мына региондордо дагы жанакы АТР деп бириктирип көптөгөн должносттарды кыскартып салды. Эмне себептен? Себеп дегенде бизде көп маселелерди айыл өкмөткө барып тактама албастан мына санарип аркылуу түз аласыңар деген маселе болгон. Бүгүнкү күнү андай шарт жок болсо айыл өкмөттөр биригип кеткен, көптөгөн кызматтар жоюлуп кетти. Элибиз көптөгөн мындай
ыңгайсыз шарттарга дуушар болуп калат да. Ошондуктан силерге айтарым, тез арана ичинде бул маселени чечишиңер керек. Анан силерде мөөнөт болуш керек. Кээ бир министрликтер балким кошулбашы мүмкүн жанакы жалпы желеге. Ушул маселелерде эгерде түшүктөр чыгып аткан болсо, келип кайрылгыла, биз да жардамдашайлы. Бирок тез аранын ичинде бул маселени чечишиңер керек. Рахмат. Эске алыңыздар. Мурат Рыспекович, Санарип кодекстин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун кортусун окуп койсоңуз. Рахмат, Нурлан Самекович. Урматтуу депутаттар, мен кыскача маалымат берип коеюнчу. Бул Санарип кодексин иштеп чыгууга жеткиликтүү эле убакыт берилди. Жалпысынан 9 ай убакыт кетти. 9 айдын ичинде биз бир нече жолу тегерек столдорду өткөздүк, семинарларды өткөздүк. Санарип министрлиги жанагы ассоциациялар менен, ишкерлер менен, бардыгы менен жолугуп өзүнчө мындай пикир алышуулар болду. Андан сырткары парламенттик угуулар өттү. Экинчи окуу режиминде комитетте 2 жолу карадык. Бул жерге дагы 2 жолу келип атабыз. Экинчи жолу ошо экинчи окууга келип атабыз. Жалпысынан жана айтып кеткендей 100дөн ашык сунуш түштү. 40тан ашык беренеге оңдоп түзөлөр киргизилди. Эми убагында жакшы эле убакыттар берилди. Бардык сунуштар эске алынды. Кээ бирөө кабыл алынды, кээ бирөөлөр кабыл алынган жок. Комитетте да бир топ талкуулар болду. Ушуну эске алып койсоңуздар, урматтуу депутаттар. Өтөрүңүз. Санарип кодексинин пакет мыйзамынын экинчисин окуп коеюн. Комитеттин корутундусу. Кыргыз Республикасынын Санарип кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Аппарат, кошумча каттоону бериңиздер. Каттоодон 86 депутат өттү. Аталган мыйзам долбоорунун экинчи окуудан добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 70, каршы 1, баары 71 катталды 86. Аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды.